2021 март айында президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасына биринчи мамлекеттик сапары менен барган. Жолугушуулардын жыйынтыгы жемиштүү болуп, 127,6 миллион долларга инвестициялык жана соода келишимдери түзүлүп, өнөр жай кооперациясына 60 долбоор тартылып, жана уставдык капиталы 50 миллион доллар болгон Өзбекстан-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинде агрардык өнөр жай тармагына, текстилдик өнөр жайына, тоо-кен металлургиясына жана башка өз ара пайдалуу тармактарга артыкчылык берилет. 2022 жылы Өзбек-Кыргыз фонд толук кандуу иштеп баштады деп айтсак болот. Анткени биз уже толук өзүбүздүн командабызды түзүп, өзүбүздүн ички процесстерибизди толук кандуу бекитип алып, мына буйруп уже проекттерди бекитип баштадык. 2022 жылдын натыйжасы боюнча биз 4 проект 8 миллион доллардан ашык 4 проект бекитип уже иштеп баштадык. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду айыл чарба техникаларын сатып алууга лизинг берген. Жакшыртылган унаа паркы түзүлгөн. Эми өнүктүрүү фонду ак бактаны кайра иштетүүчү кластердик заводду түзүүгө жана андан ары колдоого даярдыгын билдирүүдө. Аталган объект келечекте өлкөнүн түштүгүндө курулары мерчемделүүдө. Эң алгачкы проект, Ош шаарына, Ош мэриясына биз лизинг аркылуу 50 автобус Самарканд автомобилдик заводдон Isuzu маркасын 50 автобус алып бердик. Азыр автобустар ийгиликтүү иштеп атат. Мындан тышкары биз Новопавловка айыл өкмөтүнө азыр уже техникалар келатат. 800 миң долларга азыр ЖКХ техника лизинг аркылуу алып берип атабыз. Бүгүн биринчи экскаватор уже биздин границадан өтүп, Кудай буйрса, уже растаможка болуп, уже иштей баштайт да буйрса. Январь айында биз уже толук кандуу поставканы бүтүрүп, уже бул проектти уже толук кандуу иштеди деп айтсак болот. Ошондой эле фонд таза энергияны өндүрүү жагынан кызматташууга кызыктар. Бул чакан жана орто ГЭСтердин курулушу. 23 жылы биздин планыбызда 100 миллионго чейин жеткирүү биздин кредиттик портфелде. Алардын арасында биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы боюнча мини ГЭСтерге көңүл буруп, азыр кыска мөөнөттө азыр биз 4 миллион долларга азыр Когарт сайына жаңы бир мини ГЭС бекитип берип, каржылап берген табызда. Мындан тышкары дагы бир топ мини ГЭСтер азыр даярдалуу процессинин алкагында. Учурда Алайку Органикс өндүрүштүк компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар улуттук кычкыл сүт ичимдиктерин, органикалык сүт азыктарын жана түрдүү чүйгүн азыктарын чыгарышат. Ишкана Өзбекстан-Кыргыз өнүктүрүү фондунан колдоо тапса, анда атамекендик продукция Ташкент шаарындагы дүкөн текчелеринен орун алат. Ал эми бул ишмердүүлүк Кыргызстандын түштүгүнөн экспорттоо пландалууда. Жыл ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 2021 жылга салыштырмалуу 21%га өсүп, 543,2 миллион долларды түздү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ Бишкекке мамлекеттик иш сапары менен келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен баарлашуунун алкагында фонд өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүү үчүн натыйжалуу аянтча болоорун белгиледи. Хочу отметить важность финансирования. Албетте, инвестициялык долбоорлорду иш жүзүндө ишке ашыруу үчүн каржылоо талап кылынат. Бул багытта Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүн колдонсок болот. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында Жалал Абад облусунда пахтаны кайра иштетүү, текстил өндүрүшүн, соода логистикалык борборлорду түзүү, анын ичинде Кызыл Кыя шаарында, ошондой эле бир катар чакан ГЭСтерди куруу боюнча биргелешкен ишкананы каржылоонун маанилүүлүгүн белгилегим келет. Биргелешкен долбоорлор биздин өлкөлөрдүн чек арага жакын аймактарынын калкынын жана өнөр жайынын керектөөлөрүн камсыздайт. Логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өзбек ишкерлери үчүн ар дайым ачык экенин жана алардын демилгелерин, долбоорлорун ар тараптуу колдоого даяр экенин белгиледи. Өзбекстандын президентинин бүгүнкү мамлекеттик иш сапары дипломатиялык мамилелерди гана бекемдебестен, экономикалык биримдикти жаңы деңгээлге чыгарууга да багытталган. Жанар Есенова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.